Саламатсыңарбы балдар? Кандайсыңар? Жакшы эс алдыңарбы? Азаматсыңар. Бүгүн биз силер менен кыргыз тил сабагынан үй бүлө деген теманы өтөбүз. Ал үчүн силер кыргыз тил китебиңердин 14 бетин ачып, 3-көнүгүүнү карайбыз. 3-көнүгүүдө Фархат деген бала өзүнүн үй бүлөсү жөнүндө тааныштырат. Бул менин чоң атам менен чоң энем. Алар Байтек айылында жашашат. А бул таятам менен таенем. Алар Бишкекте, Жал кичи районунда турушат. Бул атам. Ал шоро фирмасында айдоочу. Бул апакем. Ал кыял ишканасында тигүүчү болуп иштейт. Агам Сахип. Ал Кыргыз-Түрк Манас университетинде 2-курста окуйт. Карындашым Саяра. Ал 1-класста окуйт. Иним Бактияр. Ал кичинекей. Бала бакчага барат. Биздин үй бүлө ынтымактуу жашайт. Көрдүңөрбү? Бул Фархат деген баланын үй бүлөсү жөнүндө айтылды. Эми 4-көнүгүүнү карайбыз. Ал жерде көптөгөн сүрөттөр турат. Бул ким? Ал куруучу. Куруучу үй курат. А бул дарыгер. Дарыгер ооруларды дарылайт. Бул болсо ашпозчу. Ал ар кандай таттуу, даамдуу тамактарды даярдайт. А бул жерде чачтарач. Ал ар кандай чачтарды кыркат, чачтарды жасалгалайт. Эми силер үйүңөрдөгү ата-энеңердин жардамы менен дептериңерге сөздүктөрүңөрдү жазып алгыла. Айдоочу, ишкана, ким болуп, кичи район. Үйгө тапшырма балдар. 15-беттеги 5-көнүгүү. Бул жерде катылган сөздөрдү арасынан өзүңөр сөздөрдү таап жазасыңар дептериңерге. Ал жөнүндө сүйлөмдөрдү түзөсүңөр. Саламатта калгыла.